Мунайдын баасы эмнеге төмөндөдү? Анын негизги себеби базарда сунушталган мунайдын көптүгү. Учурда ашыкча мунайдын өлчөмү 1,6 миллион баррелге чейин жетет. Мунай өндүргөн өлкөлөр жетиштүү киреше алыш үчүн аргасыз көбүрөөк мунай сатууда. Бирок бул жагдай мунайдын баасын андан да төмөндөтөт. ОПЕК уюмуна мүчө болгон мунай экспорттогон 12 өлкө бааны көтөрүш үчүн өндүрүүнү азайтып койсо болмок. Арийне бул өлкөлөр өндүрүү кыскартылса, уюмга мүчө болбогон Орусия сыяктуу мамлекеттер кардарларды өзүнө каратып алат деп кооптонот. Ал тапта Иран дагы санкциялар баскыч менен жоюла баштаганда мунай өндүрүүнү көбөйтө турганын маалымдаган. Ал эми Кытайдын экономикасынын солгундоосу мунай өндүргөн өлкөлөрдүн эң негизги кардарынын талабы келерки жылдары кыскарышы мүмкүн экенди билдирет. Бирок бул карапайым тургундарга жагымдуу кабар. Себеби мунайдын баасы түшсө, бензиндин да баасы төмөндөйт. Ошондой эле транспортко жумшалган каражат кыскарып, азык-түлүк баасы жана инфляциянын деңгээлине түздөн түз таасир этет. Керектөөчү товарлардын арзандаганы айрым өлкөлөрдүн экономикалык өсүшүнө түрткү болот. Бирок мунай өндүргөн өлкөлөрдүн экономикасына кедергисин тийгизери бышык. Демек бул көрүнүш айрымдарды кубантса, башкаларды кооптондурат.